Бүгүнкү Ноорузду Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтү өзгөчө майрамдашты. Анда борбор каладан келген белгилүү эстрада ырчыларынын коштоосунда ыр күүлөр жаңырды. Куршап жергеси ар бир даталуу күндү көз жаздымда калтырбай, жогорку деңгээлде белгилеп элеттен чыккан чыгаан инсандардын катышуусунда өткөрүшөт. Куршап айылында белгиленген Норуз майрамы бул иретте өзгөчө шаң менен коштолду. 5000 чукул чогулган журтка айылдын таланттуу өнөрпоздору ыргүүлөрүн жаңыртышты. Анда улуттук тамак аштар көргөзмөгө коюлуп, катарлата кооздолуп тигилген боз үйлөр, байыркы колдонулган буюм тайымдарды көрүүгө болот. Аларга атайын комиссия түзүлүп, кызыктыруучу сыйлыктар да каралган. Жогорку деңгээлде уюшкандыкта өткөзүүгө аракет кылды. Кудай насип этти. Мына Кудайга шүгүр, жакшы уюшулуп, жакшы өтүп атат. Элдин маанайы жакшы, Кудай буюрса, мен ойлойм, будан кийин дагы биздин Куршап айылында дайыма ушу жакшылыктар, ийгиликтер болот деп мен ишенип кетем. Күн менен түндүн тең элиши, анан кийин мынабу жаратылыштын козголушу, жайдын келиши, көк чыкты, сүт чыкты деген философия бар бул. Терең. Ошону майрамдап, жакшылык каалап, сүмөлөк кайнатып, токчулук, моокчулук деген жакшы тилектер ушул майрамда айтылат. Норуз майрамын куршаптыктар 30 жылдан бери калың элдин катышуусунда жогорку деңгээлде белгилеп келишкенин айтышат. Майрамдын символу болгон сүмөлөк кайнатышып, аны таң алдында аруу тилектер менен ачат. Биз мурда өзгөнгө өткөзчү элек. Кийинки кездерде мына өзүбүздүн Куршап айыл өкмөтүнө өткөрүлүп жүрөт. Жылдан жылга мына Норузга болгон кызыгуулар, элдердин мурунку өткөн кеткендерди эстөөлөр көп болуп атат да. Жылдан жылга мына боз үйлөр тигилип, сүмөлөктөр кайнатылып, элибиз бала чака бардыгы чогуу тосуп жүрөбүз ушул жерлерде. Ага ылайык майрамдык шан шөкөткө айылдын мыкты атуулдары да чакырылган. Эл элинин ар бир саамалыгын тең бөлүшүп, айылдагы аткаруучу иштерге салымын кошуп келе жаткан 7 каналдын башкы директору да бул күнгө карата куттуктоосун жолдоду. Куршап айыл өкмөтүнүн элин, ошондой эле бүткүл кыргызстандыктарды бүгүнкү Норуз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык болсун. Ар дайым ушул асманыбыз ачык болсун. Элибизде болсо ар дайым ушул бейилдери ток болуп, көңүлдөрү кунак болуп, ынтымак болсун. Майрамыңыздар менен. Ошондой эле мындагы салтанат эл элинен чыккан белгилүү эстрада жылдыздарынын ыр күүлөрү менен коштолду.